Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшембе түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт да дилиңди байыт. Акутагава Рыноске. Бир жолу Будда өзү жалгыз бейиштин шалбаасында сейилдеп жүрдү. Шалбаанын бардык жерин акактай аппак суугалдактар курчап, алардын алтын түстүү жүрөкчөлөрүнөн жагымдуу жыттар аңкып турду. Бейиште ошол маалда эми гана таң аткан. Ой кучагындагы Будда капысынан суу үстүндөгү суугалдактардын жайылган жалбырактардын арасындагы суу терезесинен суугалдак көлмөсүнүн тереңинде эмнелер болуп жаткандыгын көрүп калды. Бейиш көлмөсү тозоктун дал өзүнө чейин жетип турду. Анын кристалдай тунуктугунан ийнелүү тоо жана Сандзу дарыясы биоскоптон көрүнгөндөй так даана көрүнгөнүчү. Тыякта тозоктун тереңинде миң сандаган күнөөлүүлөр аарынын уйгундай кайнап жатышат. Будданын көзүнө алардын арасынан Кандата деген тозок көрүндү. Кандата коркунучтуу каракчы болчу. Ал көптөгөн кылмыштарды жасаган, өлтүргөн, тоногон, өрттөгөн. Ошондой болсо да, ал жасаган иштеринин арасынан бир жакшы иш табылды. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Кайсы бир күнү ал токой аралап келатып, токой ичиндеги жалгыз аяк жол менен чуркап келаткан жүргөмүштү көрүп калды. Кандата аны тебелеп салуу үчүн бутун көтөрүп баратып, бирок кайра токтоп калды. Жок. Бул кичинекей болсо да тирүү жандык. Жөндөн жөн эле муну өлтүргөнүм аянычтуу, деди да жүргөмүшкө тийген жок. Тозокту карап отурган Будда Кандата кайсы бир жолу жүргөмүшкө өмүр тартуулаганын эстеди жана эгер мүмкүн болсо күнөөлүүнү ушул бир кичинекей жакшылык үчүн гана тозок отунан куткарууну каалады. Тилекке жараша ошол маалда Будданын көзүнө бейиш жүргөмүшү уруна калды. Ал сонун күмүш чипти нефриттей жашыл суугалдактын жалбырагына илип койду. Будда колуна жуп-жука жүргөмүштүн желесин акырындык менен алды да, анын аягын берметтей аппак суугалдактар гүл ачкан сууга чөгөрдү. Желе түп-түз тозоктун өзүнө түшүп баратты. Тозоктун тереңинде башка жандимилер менен бирге кандуу көлдүн бирде тереңине чөксө, бирде өйдөсүнө калкып, Кандата дагы азап чегип жатты. Кайда караба көөдө караңгылык өкүм сүрүп турду. Кээде гана караңгыда бирдемкелер жылтылдап көрүнө калат. Бул көңүрт жылтылдаган нерселер коркунучтуу ийнелүү тоонун ийнелери эле. Бул шумдуктуу көрүнүштү сүрөттөп жазууга сөз жок. Айлана көрүстөндөгүдөй тыптынч. Анда-санда гана тозоктогулардын онтогону болот. Көптөгөн кыйноолордон кийин тозоктун эң тереңине айдалган кылмыштуу жандар жада калса, онтоого да, ыйлоого да күч табышпады. Ошон үчүн атүгүл атактуу каракчы Кандата дагы кандуу көлдө тумчугуп өлүп бараткан бакадай үн сөзсүз чабалактап жатты. Бирок бир маалда Кандата башын көтөрүп, кандуу көлдү чүмкөп турган караңгылыкка тигилди. Алыска асмандан түп-түз туңгуйка карай жуп-жука жарыгын чачып, башка тозоклор көрүп койбосун деп корккондой этияттык менен жүргөмүштүн күмүш желеси түшүп келе турду. Кандата кубанганынан алакандарын чаап жиберди. Эпте ушул желеге жабышып алуу керек да, жогоруга карап чыгып кете бериш керек. Ошондо чындап эле бул азаптан кутулуп кетүүгө болот. Эгер жол болуп калса, бейишке да кирип кетсе болот. Анда эле сени кайрадан ийнелүү тоонун бооруна айдап чыгышпайт. Кайрадан кандуу көлгө ыргытышпайт. Ушундай үмүткө демденген Кандата жүргөмүштүн желесине эки колдоп бекем жабышты да жогоруга чыгып жөнөдү. Албетте бул тажрыйбалуу каракчы үчүн көнүмүш иш эле. Бирок тозоктон бейишке чейин 10 000 деген чакырым жол басуу керек. Ал канчалык катуу тырышпасын, ага тоо башына чыгыш кыйынга турду. Чыга берип акырында Кандатага окшогон күчтүү жан да чарчады. Асмандын өзүнө дем албай жетүү мүмкүн болбоду. Айлаганча дем алууга туура келет. Мынакей, ал жарым жолдо желеге илинип токтоп калды да ылдый жакты карады. Кандата бекеринен бул жуп-жука желе менен мынчалык тырмышып өйдөгө чыгып баратпаптыр. Ал азыр эле жан чыдагыс азапты көргөн кандуу көл түпсүз тереңдикте чөгүп жатат. Атеги тозоктун тереңинде күңүрт жалтырап жаткан шумдуктуу ийнелүү тоонун төбөсү анын бут алдында. Эгер ал ушундай ылдамдык менен кете берсе, ким билет, чындап эле тозок отунан кутулуп кетер.
желеги бекем жармашкан Кандата канча бир жылдан кийин кайрадан адамча сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, көөдөн кире кыйкырды. Кутулдум! Кутулдум! Бирок ошол замат эле башка эсеби жок тозокулар да желеге жармашып алышып, кумурскалардын тизилген катарындай болушуп, анын артынан чыгып баратышканын көрүп калды. Бул укмуштуу көрүнүшкө күбө болгон Кандата адегенде коркконунан жана таң калганынан оозун аңырдай ачкан бойдон көздөрү чекчейди да калды. Бул жупчука болгон желе анын өзүн араң көтөрүп барат. Мынча адамды ал кантип көтөрмөк? Эгер эле желе үзүлүп кетсе, анда ал өзү дагы, ушундук ушунча бийикке чыгып алган өзү дагы тозокко тоголонуп түшөт. Кош бол кутулууга болгон үмүттөр. Ал ушинтип ойлонгуча, күнөөлүүлөр кандуу көлдүн тереңинен ызылдап чыгып жатышты. 100 миңдеген тозокулар узун чынжырча болушуп, жылтылдаган желе менен жогору чыгып баратышты. Ушундайында бирдемке кылмаса, желе үзүлүп кетет да ал тозокко кулап түшөт. Ошондо Кандата үнүнүн барынча кыйкырды. Эй, тозокулар! Бул менин желем. Ага жармашууга силерге ким уруксат берди? Кана тез түшкүлө, ылдый түшкүлө. Бирок ошол замат кандай окуя болуп өттү дейсиң? Ушул маалга чейин үзүлбөгөн бүтүн желе дал Кандата илинип турган жерден үзүлүп кетти. Адегенде үлгүрбөгөн Кандата шамалды жиреп улам төмөн туңгуйга учуп баратты. Тозоктун жылдызсыз, айсыз асманында иппичке шууладай болуп жылтыраган жөргөмүштүн желеси гана илинип турду. Суугалдак көлмөсүнүн жээгинде турган Будда болуп жаткан нерселерди башынан аягына чейин көрүп турду. Качан гана Кандата ыргытылган ташка окшоп кандуу көлдүн тереңине чөгүп кеткенде, Будда оңайым жүз менен сейлен андан ары улантты. Кандатанын жүрөгү ырайымды билчү эмес. Ал жалгыз өзү гана тозоктон кутулуп чыгышты ойлонгон үчүн кайрадан ал жакка барып калды. Будданын көзүнчө болуп өткөн бул окуя кандай уяттуу жана аянычтуу эле. Бирок бейиштеги суугалдык көлмөсүндөгү суугалдактарга баары бир болчу. Алардын берметтей аппак гүлдөрү Будданын бут алдында акырын башын ийип ыргалышат. Буддага адам таштаган сайын алардын алтын жүрөкчөлөрү айланага аңкыган таттуу жыт таратып турушту. Бейиште убакыт чак түшкө жакындап баратты.